Бишкек жылуулук тармак ишканасы азыр шаардын чыгыш 5 кичи районундагы жылуулук куурларын диаметри чоңуна жана сыртынан жылуулатылган заманбап түрүнө алмаштырууда. Бул иштер 4 күн мурда башталган. Жумушчулар суук түшкүчө тездетип бүтөбүз деп турушат. Антпесе 40 жыл мурда орнотулган куурлар жедеп дат басып болбой бараткан. Андан жылуулукту жоготуу да көп болчу. Эскилиги жетип, бир эмес 4-5 жолу авария болгон бул жерде. Жилой домдорду, анын ичинде садиктер бар, мектептер бар. Бул 219 отпайм чоң диаметр. Көп эмелерди камсыздайт жылуулук менен. Ошон үчүн бүт ошо кышка алдын ала даярдык кылып, бүт жаңылатып атабыз. Мындан тышкары 7 апрель көчөсүн бойлой Гоголь Көлбаев көчөсүндөгү жылуулук куурлары да алмаштырылууда. Буга чейин да негизги жылуулук түйүндөрү жаңыртылып, жоонун алмаштырылган. Жеке турак жайларда жылуулук пункттарын модернизациялоо иштери да уланууда. Кышка даярдык иштери дээрлик 90%га аяктап калды дейт адистер. Бишкек жылуулук энергия коммуналдык ишканасында да ушундай эле кышка карата камылгалар жогорку деңгээлде жүрүүдө. Административдик аймактык реформадан кийин шаардын аймагы кеңейип, ишканага 28 от казан кошулган. Жалпы от казандардын саны 110. Ишкананын балансына өткөн от казандардын 17си көмүр менен иштейт. Ал эми былтыр каражат бөлүнүп 22 от казан көгүлтүр от менен иштөөгө өткөн. Былтыр жылы 142 миллион сом ушу газдарга өткөзүп берилди деп 22 от казанды газга өткөзүлгөн. Ошолор аябай жакшы баасын берди, жыйынтыгын берди. Себеби бул жерде биринчи очередь экология маселеси болду. Экинчи маселеси бүт баары автоматташтырылган. Анан алардын жылда ремонтко затраттары көп кетчү эле. Мынакей алар азыр мындай эле оңдоп түзөбүштү. Жеңил эле жумуштар менен биз ошол окупаемостька жеткидей олтуруп ушул аракеттерди кылып атабыз. Ушул тапта төмөнкү Жал кичи районун жылуулук менен камсыздаган от казанга дагы 2 кошумча орнотулууда. Алар көгүлтүр отту сарамжалдуу пайдалана турган заманбап от казандар. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.